Bir kıdırıp çıkalı. Şöyle basalım mı? Şöyle basalım mı? Sadık Nurbaşoviç, bir de 2018 yılı Akademi Nauk'un Botsat Smirnov деген проект проекты эскизный проект, пока проекты. Bizde bir yer 2 ökten turadi, özü Kabatra köşesi var, bir jagı 45 hektar, например, 105 hektar. Geçen yıl kadar tuttu. Эми инженерный сектор, коммуникация, скважина, жол дору, катнай группалары, көрө тургандай галереялар бар таралган. Улар мынау катнай негизинде ойлор жакшы, идея жакшы, бирок бул көпкө чейин ишке ашпай келгенде биз былтыр дагы өзүбүз менен акыл өсөмөк үчүн тапшырмасы менен барып Академия Науктун президенти менен жылына эле бу жерде өртчү эле болгон 12 киши бар экен. Мына 150 гектарды караш кыйын да. Же болбосо Академия Наука жардам берип, же болбосо бир башка жолдор менен биз пожарниктер берсе көп чыгат. Эми бу 150 гектарды караш оңой эмес да. Идея жакшы, ошону ишке ашпай келгенде. Аны эми кечеги менен акылдуу сөздөбүштөр болдук, мурдагы эле. Жаңы президент менен жаңы көз карашы менен. Анан кийин принципе бул киши айтаттыр, ошо акылдуу сөйлөшөт. Мынчаны караш чын эле кыйын. Могу жердеги микрорайондордогу бир изоляторун жер болуш керек, наукада болуш керек деди, сөзсүз. Ошо науканы көргөнгө да эл кириш керек да берди. Анан ошондой эми мындай биз мына 3 күн болду. Могу жерде техникалар иштеп атат. 82 машина могу жерде мусор чыгарып. Берди эле бул 2 гектар жери. Анан азыр өзүбүз басып. Азыр биз кайерде турабыз? Кайерде турабыз азыр? Могу жерде турабыз? Могу жерде турабыз. Азыр өйдө карай кетебиз, э? Анан ошол менен да өзүңүз кирип карап көрсөңүздөр, анан бул эми эскизный вариант эле жакшы. Бул Смирнов деген өзү жакшы архитектор. Академия Наук USAID аркылуу акчасын төлөп берип заказчик болуп 2018-ден бери ушул маселе тактап чечилбей келген. Бул эскиз 2018-жылы кабыл алынган. Новый жер Накумбаев көчөсү. Новый корпус 2, казная группа 2 этаж. Новый жерде поплав. Бул амфитеатр, бул новый батыш жагында болот, бул 1 этаж. Бул жерде ачык зал болот, бу жерде көп коомдук иш-чараларды өткөрсө болот. Коомчулукка да ылайыкталган. Бул борбордук паркер, мына бул эми аркасында эстеликтин аркасында бул фонтан, могу жерден киргенде ушул жерден көп маалыматтарды эс алуучулар үчүн. Бул болсо атайын окуучуларга, студенттерге ылайыкталган, коомдук иш-чараларга ылайыкталган ачык асман алдындагы чач. Новый үстүнкү планы көрсөтүп атат, бул капталынан көрсөтүп атат. Бул жердеги негизи бул жерде бизде 38 жыл ушулгабыз. 6000ден ашык коллекциялык фонд бар. 100 миңге жакын даана өсүмдүктөрүбүз бар. Бул жердин моундай акыбалга келип калган бул 30 жылдан бери толук каржылоо болбогон эсебинен. Бул долбоор 2018-жылы биздин кызматкерлердин жана эксперттер келген, Англиядан, Россиядан, Америкадан эксперттер келип туруп, ошолордун сунушу менен бул жерде эмне болуш керек, кандай болуш керек деп баардыгын пландаштырганбыз. Булар эми бул эскиз чын эле могу кругтардын баардыгысы бул гол жол деп жатат. Бирок негизи Хорошо, бул түшүнүктүү. Силердин аткарган ишиңер, наука, Академия Наукунун аткарган иши. Биринчи максаты бул интродукция. Чет өлкөлүк өсүмдүктөрдү Кыргызстанга бизге ушул ботаникалык бакка алып келип туруп, биз адаптация кылабыз. Анан ал бизге көнгөндөн кийин биз Кыргызстанга сунуштайбыз. Бар азыр жүрүбүз. Берки, ылдый жакта жана Горкийде дагы бар, э? Биринчи 18-жылы ошол жерде ушулган 20 Канча гектар? Ал жерде 20 гектар. 22 гектар. Ал жерде жана тропик өсүмдүктөрдүн коллекциялык оранжерея бар. Анан дендрарий корубуз бар. Ал жерде ошол кызылкитепке кирген, интродукция болгон, эндемикти, сейрек өсүмдүктөрдүн көбүтүү, байкоо, адаптация кылуу иштери болот. Оранжерея
Көрсөтүүгө оранжерея ремонттан кийинчи дискриминация өсүмдүктөр мындай кресло жасап койгонбуз. Ушул жерде өстүрүлгөн, ушул жакта ооба, ушул жерде өстүрүлгөн баардык өсүмдүктөр түрлөрүн койдук. Мындай рекомендацияларыбыз бар. Бул жерде биз Бишкек шаар мисалы жашылдандырууга ылайыкталган өсүмдүктөрдүн тизмеси мелезденеси менен. Бул 5 жылда бир чыгып турат. Мына бул 22 жыл жаңы чыкканын эми басмага беребиз. Анан бул селекциялык сорттор, биздин ушул биздин отсатта чыккан селекциялык сорттор, мындай мамлекеттик реестр чыгат, бул жерде биздин сорттор катталган. Буну могу кызыл менен сызылгандары баардыгы ушул бизден чыккан сорттор. Жерде авторскалары, ошол бизден чыккан сорттордун авторскалары. Андан тышкары много жерде көрсөтүлгөн. Экономикалык пайдалуулугу дагы. Мисалы 1 гектар жерге ушул бизден чыккан сортту тиксе, фермер канча пайда алат. Аны экономикалык баалуулугу менен кошуп чыгарабыз. Анан былтыр биз конкурска катышып, мамлекеттик конкурска катышып, мындай знак качества получили. Именно вот по селекционным достижениям. Новый кустарник, бул цветина кроваво-красная деген. Бул дагы убагында 60-жылдары Кыргызстанга алып келинген. Эмне үчүн бул бердим, ботсатынан басып кетти. Анткени бул аябай мындай живучий экен да. Бат өсүп тамыры менен дагы өтөрөт. Ооба, тамыры менен. Бул дагы кайдан келсе ошол жердин тамыры ат кетөрөт экен. Жалпы примерно ошол баарын проекттегидей ойдогудай кылып жасап коюш үчүн канча акча каражат кетет экен? Проектировщиктердин айтымы боюнча 45 миллион доллар деген. Анын ичине мына жана объекттерди көрдүк го, ушул ар бир объекттин өзүнчө проектин түзүш керек. Анан кийин гана реализация кылыш керек. Бирок азыр биз бул жерге дагы эки жака да жасап койбойбуз. Проектисинде комплекстүү сугаруу, бул жерде ачыгы да бар, арык менен капельный полив, дождевание баардык комплекстүү каралган. Анан скважина бул жерде дагы 2016 жылы калышкандан кийин 262 метрден, анткени бизде одный пригни турат агыста. Анан аны иштетиш үчүн это электроэнергия дагы кошумча чыгымдар болот. Жасап берели паркты. Бирок академия наук деле кала бериш керек булчу. Эч кандай алып кетебиз, анан мындай кылабыз дебеш керек да. Булар ишин улантып бериш керек. Только жанагыдай кылып, сонун кылып парк кылып жасап берип, өзүлөрүнө түшкөн акча ичинен жанагы майда чүйдө жанагы коммерческий жерлерине түшкөн акча менен өзүлөрүнө өзүлөрү багып кете бериш керек да. 1 гектарга мисалы 2ден эмес, керек болсо 3дөн алганга мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Тазалап турганга бөлүп берип мисалы 1 гектардан 3дөн, 2ден 3дөн, 4дөн киши кылып түшүп турса булардын өзүлөрүнө. Ошондон неме кылат да. Биз жөн гана жардам беришибиз керек да, сиз өкүлүбүз. Буларга бүт порядокко келтирип беришибиз керек. Анан өзүлөрү ишин дальше аткара бериш керек функциясын. Түшкөн кыйынын менен жаным. Биринчи бирөөнү баштайлы, биринчи тиги ылдый жагын карап көрөлү, аякты мындай парк кылып, элдер кирип чыгып тургандай кылып свободно. Анан бир мындай хотя бы кичинекей коммерческий жерлерин кылып бериш керек да. А то бюджеттен эле бере бербейсиң да, бюджеттен чыдабайсың аны каралаш. Биз да ошону суранып атабыз да, биз өстөйлү эле болгону киши жумушчулар менен каржыны чечилсе, биз айтып атпайбызбы? Биз мындай кылалы. 20 гектарын ылдый жактагыны биринчи жасап келели. Ал оңоюраак экен, азыраак экен. Ошону жасап, булардын өзлөрүнө берели. Анан дальше иштетишин көрөлү. Эгерде иштете албаса, алып коюш 5 секундтан. Иштете албаса эсле. Түшкөн акчасынын баарын коррупционный методдон жей берсе, анан иштете албай мусор болуп жатса, анда көрүнүп турат да баары тең. Неме норма боюнча 1 гектарда 2 киши иштеш керек деп атасыз, 2 киши. Өзлөрү алат, 20 гектарга алат мисалы 40 киши алат экен ошондо. Бияктан академиядан алыш маселе эмес-ти, биякты мындай эл кирип чыкты. Мен ошону айтып атпаймынбы? Парк болуп кичине түн ичинде жаркырап светтер күйүп туруш керек. Күндүз барып отуруп алып окуш керек студенттер мисалы. Анан эс алып басыш керек, мындай тротуарлар болуш керек да. Брусчатка бастырабызбы, же мындай неме кылабызбы ошону.